бош убактыңызда ыр же болбосо китеп же бийлеп өткөрүүбүздөн өзүңүздүн кыялыңыздагы кружканы кадимки эле чоподон жасап алсаңыз болот. Же болбосо үйүңүзгө жакшынакай вазаны жасап кое алсаңыз болот. Бул кантип жасалат деп турган болсоңуз, алдыда биз менен бирге болуңуз, биз көрсөтүп беребиз. Элдер келгенде бул жактан эс алып кетишет, энергия алып кетишет, бир какой-то позитивдүү энергия алып кетишет. Анан өзүнө идиш жасап кетишет. Анан ошол эстеликте калат. Ар бир адам өзүнүн мындай художник сезиш үчүн да. Мисалы үчүн бул жака элдер келип бизге өзүнүн идишин жасап алса болот. Мол сыяктуу, мол мисалы үчүн тарелка менен, табак менен кружка. Биринчи оюну түшүрүп алып туруп, мисалы үчүн орнамент оюларды түшүрүп, анан краскалар менен колдонобуз. Красканы неме деп айтат, бул атайын жанагы чопого арналган неме. Краска ангоп деп аталат ушулар. Тоже бунун өзүнүн немеси, основасы ак чоподон жасалат, анан мындай боек кошулат да, атайын керамикага арналган. Бул красканы сразу мындай калың кылып жаткырыш керек бул жакачы. Анткени мындай максимум 2 слой кылыш керек. Антесе мисалы үчүн глазурлаганда канча көп мол жакты краска болсо, ошончо жана глазур буга сиңет да, жана боеккочу. Так, мына мындай кылып эле абстрактный биринчи форманы мен бердим. Бир түстү, мол жакты мындай кылам азыр. Ушундай бүтүрдүм. Мындай чоң эле пятно кылып туруп эле, атайын ушул сары менен көктү, анан ак менен караны тандадым да. Мындай геометрический фигура, абстрактный боёдум да, иши болсо. Печкага коебуз. Печкага коюп 12 саатка коюлат. Бул 12 саат 1100 градуска бышат ушул изделие. Ар кандай возрасттагы кишилер келет. Анткени бизде кичинекей балдар дагы көп келет. Көбүнчө улуу кишилер дагы келет. Даже апалар келген неберелери менен чогуу. Бир эже келген, 2 баласын ээрчитип келген да. Анан булнусу именно ушул идишти, кружканы неме жасаган, кичүү кызы. Анан эсте жок, где-то 7 же 6 жаштагы кыз го дейм. Анан өзү мындай отуруп, жанагы именно единорог темасын жактырып туруп алды да. Анан биз изденип баштадык. Кандай кылсак болот, мындай кылсак болот экен, анан тиндей кылсак болот экен. Анан жанагы кыздын дагы жашын мындай эсепке алып, биз мындай композиция түзүп, чогуу айттык да, эми көрсөтүп бердик. Мисалы үчүн мондай кулагын мынтип неметип койсок болот, чаптап болсок болот деп, анан роспись жагын ушундай кылабыз деп полностью ошону өзү кылган жана. Эми мамасы дагы бирке жардам берди.